Араван району менен Ош шаарын байланыштырып турган негизги каттамда Өзбекстандын чек ара тосмолору жолдон 2 метр алыстыкта ушул жерде тартылып турган. Бүгүнкү күндө Өзбекстан тарап чек ара зымдарын жылдырып өздөрүнүн ички аймагына тартып кетүүдө. Эки тараптуу келишимдин негизинде ушул аймактан 300 гектар жер биздин өлкөгө өткөн. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Араван районундагы Өзбекстан менен чектешкен чек ара тосмосу 18 жыл мурда курулган. Ага чейин бул жайда Гүлбар айылындагы эл жайыт катары пайдаланып келишкен. Кийинчерээк Өзбекстан тарап чек ара тосмосун жолго чейин тартып кетишкен. Эми кыргыз-өзбек чек арасындагы сүйлөшүүлөрдөн соң тосмолор жылдырылууда. Чек ара зымы жолду бойлой тосулгандыктан жол кырсыгы катталган учурда унаалар кирип кетип, аны чыгара албай калган учурлар көп кездешкен. Ал гана эмес, мал жандыктарда кирип кетчү дешет жергиликтүүлөр. Bu yer jattı 15 yıldan aşı jattı bir yer. Hiç kim neme kılan yok, karagan yok. Özbekistan olsa naranı şılamba kurup aldı aylının başına özünün. Hiç kim de ötközüp et neme kılıp. Giyin ana bu turdu akırından gelip dur sekin bunlar Özbekistan miyeden gelip tosup getip kaldı. Mal sağ gelse problema вообще. Ötkende şu bir avariya bolup şu maçtan düşüp getip şu tanıtıştan korup yatıştı. Gelip ap get dedi. Ap get dediler. Sizlerge padarka dedi. Чек ара тосмолорун жылдыруу өзбек аскерлери тарабынан жүрүүдө аймактын чек арадагы сызыктарын райондук кадастр кызматкерлери жана чек ара күзөтчүлөрү биргеликте көз салып жатат. Ал эми райондук администрация бул жерден өлкөгө 304 гектар жер өткөнүн билдирди. Эки тараптуу келишим өкмөттүк деңгээлде болгондуктан азыр толук маалыматтар айтыла элек. Анан ошол отурумдун негизинде комиссиянын чечиминин негизинде ошол Ош Араван жолунан 304 гектар жер Кыргызстанга өтүп атат. Бул ошол өкмөттүк деңгээлде чечилген маселе. Бүгүнкү күндө Өзбекстан тарап жылдырып атат эмесин. Биз тийиштүү органдарга мына кадастр аркылуу ошол өзүбүздүн мына кызматтарга айттык. Погранслужба барып карап атат ал жерде. Бизге Керкедан эмесине, Керкедан суу сактагычынын ордуна компенсация катары кетет. Эми жылса дагы эми өкмөттүк деңгээлде, администрациянын деңгээлинде маселе эми окончательно өтсүн, анан кийин чечилет да кандай багытта иш алып барылат. Анан эл үчүн жакшы болот. Эки өлкө чек араларын толук тактоо боюнча атайын келишимдерди түзүп, эки тараптуу протоколдорду кабыл алган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз-өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен келишимди жактырган. Буга чейин өлкө башчысы Садыр Жапаров талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 1391 чакырымды камтыйт. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.